Эртеңден тарта коопсуз шаар иштей баштайт. Бишкектин 10 көчөсүнүн кесилишине керектүү жабдуулар орнотулуп, 12 февралдан тарта толук түрдө иштей баштайт. 12 февралдан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп, Борбор калаанын 10 көчөсүнүн кесилишине орнотулган жабдуулар эреже бузгандарды каттоого ала баштайт. Бул тууралуу маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Камералар Бишкектеги көчөлөрдүн 10 кесилишине жана аймактардагы 17 жерге коюлду. Алар эреже бузуунун 7 түрүн каттоого алат. Кызыл жарыктан өтүп кеткендерди, каршы тилкиге чыккандарды, тротуарга, веложолго, газонго жана киши баса турчу жолго чыгып кеткендерди, жол чырактын алдындагы токтоочу сызыктан өтүп кеткендерди, киши өтүү чейинге токтоп алгандарды, ылдамдыкты жогорулаткандарды, аялдама жана машина токтоочу жайдагы тартипти бузгандарды. Бишкекте Жибек жолу проспектиси кеңейте башташты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек асфальт сервис долбоору кеңейтүү үчүн даярдыктарды баштады. Жол Фучук көчөсүнөн батыш автобекетине чейин кеңейтилет. Гүлзат Мамытбектин жолдошу менен мүлк жана бала талашуу боюнча соту өтөт. Бүгүн Сокулук райондук сотунда белгилүү айым Гүлзат Мамытбектин арызы каралат. Гүлзат Мамытбек жолдошу менен мүлк жана бала талашууда. Белгилей кетсек, Гүлзат Мамытбек 3 жыл мурда ажырашкан. Ортодогу 3 баласы атасы менен калышкан. Гүлзат балдарын өзүнө алмакчы. Өткөн жумада Гүлзат жолдошу жайгашкан үйгө барып, балдарына жолуга алган эмес. Мурдакы күйөөсү экөөнүн ортосуна чыр чыккан. Мен балдарым үчүн, алардын келечеги үчүн күчтүү болом, дейт Гүлзат Мамытбек.